Родные города социалдык инвестициялар программасынын алкагында жашоого 100 өмүр кошуу долбоорунун ыктыярчылары жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте Нарын облусунун Кочкор айылында мектеп окуучуларына алгачкы медициналык жардам тууралуу сабак өткөрдү. Окутуунун жүрүшүндө биринчи жардамдан сырткары балдарды чыдамкайлыкка калыптандыруучу мастер-класстар дагы уюштурулду. Иш чарага биздин кабарчыбыз Зымрат Эркинбекова дагы катышып келди. Сиз тиги жабырлануучуга алып барасыздар, сиз? Мирлан кызы Сайкал Нарын облусунун Кочкор районунун тургуну. Ал 9-класста окуйт. Сабакты жалаң 5 деген багы окуп, коомдук иш-чараларга активдүү катышат. Биология сабагын кызыгуу менен окуйт. Лейтенант Медербек Имеровдун биринчи медициналык жардам боюнча сабагын куунт коюу менен угуп, активдүү катышкандыгы үчүн белектерге дагы ээ болду. Бул маалыматтан кийин мага аябай жакты. Ушундай семинарлар көп болуп турса жакшы болот. Мага аябай жакты. Мен мындан көп опыт алып, көп практика алдым да. Жана мага аябай жакты. Белектери да аябай жакты. Жакшы түшүнүп алдым да. Мисалы деген биз деген азыр жашоодо көптөгөн нерселер болот. Жашоодон кетип баратып деген ишинен иш ооруп калса, же болбосо бир нерсе болуп мындай аварияга туш келип калсак, биринчи помощь көрсөткөндү үйрөндүк. Жана адамдардын шоковый состояниеда болуп калганда эмне кылып жардам берсек болот, жана башкаларды үйрөндүк. Мага абдан жакты. Жана кийин ушул бир нерсе болгондо өзүмдү коркпостон ошол жаракат алган адамга жардам берүүмө ишенем. Окуучулардын көңүлүнө толгон иш-чара Родные города социалдык инвестициялар программасынын негизинде жашоого 100 өмүр кошуу долбоорунун ыктыярчылары менен, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте уюштурулду. Иш-чаранын алкагында өзгөчө кырдаалдарда биринчи жардам көрсөтүү, дем алуу жолдорун бошотуу, кан айлануу системасын көзөмөлдөө, ошондой эле өпкө жүрөк реанимациясы жана башка ушул сыяктуу темалардын алкагында жалпы алгачкы жардам боюнча маалымат берилди. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана плюс 100 жизни волонтерлук коом уюму менен биргеликте иш жүргүздүк. Бул жанакындай жергиликтүү калктын Кочкор району, Нарын облусунун Кочкор районунун жергиликтүү калктар менен жанакындай биринчи медициналык жардам боюнча, аны кандай көрсөтүү боюнча өзүнүн баягындай эрежесин, нормалары менен тааныштырып, сабактар жүргүздүк. Албетте бул иш-чаралары буга чейин дагы болуп келген, Кудай буйрса дагы мындан арты дагы болушу күтөбүз. Бул эң негизги баягындай элибиздин саламаттыгын сактоо иретинде аткарылган иш-чаралар. Жашоого 100 өмүр кошуу долбоорунун жетекчиси Аида Жаманкулова мындай иш-чаралар 5 жылдан бери ишке ашып келе жаткандыгын айтат. Наш проект реализуется с 2017 года. Бул долбоор 2017-жылы ишке ашкан. 5 жылдын алкагында 20дан ашык айыл аймактарды кыдырып, атап өтсөм, Ысык Көл Чүй облустарына барып, 1000ден ашуун үй бүлөгө маалымат берип келе жатабыз. Ал эми бүгүн Нарын облусуна келдик. Алгачкы жардам көрсөтүү боюнча окутууларды жүргүзүүдөбүз. Ыктыярчы Аязгүл Орукбаеванын айтымында окутуунун жүрүшүндө биринчи жардамдан сырткары балдарды чыдамкайлыкка, колдун ийкемдүүлүгүн калыптандыруу максатында майда шурулардан ар кандай формадагы жандыктарды жасоонун жолдору дагы үйрөтүлөт. Майда кол манжаңдын ийкемдүүлүгү менен да. Бизге кантип биринчи жардамды беришти үйрөттү. Бардык окуулар жакшы болду. Көп нерсени үйрөндүк. Эң биринчи жардам бул адамдын абалын билип, ага биринчи кызматты көрсөтүшүбүз керек. Кызмат көрсөтүп жатканда өзүбүз дагы медицина кызматын чакырышыбыз керек. Жана эң башкысы 112 номерге чабабыз. 112 номерден биз чалганда биздин жүргөн жерибизди таап, билип, ошол жерге кызматкерлер жиберет. Аябай кызыктуу маалыматтарды алдык. Бул маалыматтар кийин биздин жашообузга аябай керектүү болот. Биринчи жардамды алууга аябай жакшы үйрөттү. Байки аябай жакшы агай айтып, өзүнчө бөлүп аябай жакшы үйрөтүп берди. Биз аны көрдүк. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин районго келип, ушундай нерселерди көп өткөрүп бергенгерге аябай ыраазыбыз. Мен аябай билдим, анткени буга чейин көп перелом болгон адамда эмне кылышымды таптакыр билчү эмесмин. Азыркы шок абалда болсо дагы эмне кылыш экенин билип калдым. Коомчулукка керектүү маалымат жеткирүү максатында жашоого 100 өмүр кошуу долбоорун ыктыярчы Руслан Гайдар негиздеген. Ал башка ыктыярчылар менен биргеликте актуалдуу темалардын алкагында көптөгөн окутууларды ийгиликтүү жүргүзүп келет. Зымрат Эркинбекова, Буруш Курманбекова, Марал Кабар.